Күндөрдүн биринде өзүмө өзүм чындап эле Аллах сени сүйөбү деп суроо бердим. Анан ойлоп көрсөм, Аллах Таала пенделерине болгон махабатынын себептерин өзүнүн китеби Куранда айтыптыр. Суроомо жооп табуу үчүн Куранды барактай баштадым. Карасам, анда Аллах такыбалууларды сүйөт деген аят чыкты. Өзүмдү такыбалуулардан деп эсептөөгө батына албадым. Андан ары барактай баштап, Аллах сабыр кылуучуларды сүйөт деген аятты таптым. Менде сабырдын жетишсиздигин эске алдым. Бул да мени сүйүүгө далил эмес болчу. Кийин эле жакшылык кылуучуларды сүйөт деген аятка көзүм түштү. Мындан ары барактоону токтоттум. Анткени Аллахтын мени сүйүүсүнө себеп болуучу бир да аят далил таба албастыгымдан чочуладым. Жасаган амалдарымды баш аяк көзүмдүн алдынан өткөрүп текшере баштадым. Карасам, амалдарымдын көбү сустук, кемчилик жана күнөөлөргө аралашып кеткенин билдим. Мени Аллах сүйөбү деп корко баштадым. Бул өмүрүмдүн негизги максаты Аллахтын сүйүүсүнө жетүү болуп жатса, анан кантип башка нерселерди максат кылып жүрдүм? Корко баштадым. Катуу корктум. Ошондо Аллахтын аныгында Аллах Таала тооба кылуучуларды сүйөт деген сөзү эсиме түшүп кетти. Мына, эми ушул аят мен жана мен сыяктуу күнөөкөр пенделерге таандык экенин түшүндүм. Анан чын дилден Аллах мени да сүйсүн деген максатта Астагфируллахул азим ва атубу илейх. Улуу Аллахтан күнөөлөрүмдүн кечирилүүсүн сурайм деп шыбырай баштадым. Эгер сиз чындап эле Аллахка тооба кылып жатсаңыз, анда Аллах тооба кылуучуларды сүйөт. Unutmaz.